Арыбаңыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Кимге ошол сөз жакпаса, ассаламу алейкумдар, урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Анткени билип койгула, ушуну баягы эки ажыратпагыла да, бул жалпы кыргыздын учурашуулары. Экөөнү тең колдонсок болот. Мусулман болсок да, кыргыз болсок да, арыбаңыздар да дейбиз, ассаламу алейкум да дейбиз да. Ошон үчүн муну көнмүш адат катары кабыл алып, бөлүп жарбай, ушундай өлкөнүн ичинде чыңалууну пайда кылууга колдонбой, колдонуп жүрүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөрүм. Макул болсоңор комментарийге жазгыла, бирок менин пикирим ушундай да. Кабыл аласыңар, кабыл албайсыңарбы? Эми көрөлү да, азыр Украинада өзгөчө бир кыйын иш аракеттер болуп жатат. Мен таң калып жатам да. Мисалы үчүн, ошо мен бир нече күн мурда айттым эле. Deep State картасы боюнча Украина ошо Орусия кесип кирип атат деп айттым эле да. Ошо кесип кирип, ошолор баягы Белозерскийди, Добропольени басып алышкан болчу. Бул жерден ушу Бильцке, Роднинске деп украинче жазылып турат, Мирноград, Покровскту ошо курчап алган болчу. Ошо Алясканын астында боло турчу жолугушуунун астында булар дал ошол жерди басып алганга мындай чоң аракеттерди таштады да, аябай мындай пехота кирип, просачивание деп коет, орусча украиндерде ал сөздү колдонот. Кыргызча айтканда ушул тамчылап кирип, ушул жерлерди баса баштаган. Эмне болуп жатат? Акыркы жолу биз ушул картаны менин каналымда 14 башууна айында караганбыз да. Эми ошо 14 или 12 башуунадан баштап карайлы эмне болуп кеткенин да. Ушу көрүп атасыздар. Эгерде ошо картаны карасак, 12 башуунаны тандайлы. 12 башуунада Орусия аскерлери кирип келген, жырып өткөн, украиндердин коргонуучу күчтөрүн дрондорун аттап өткөн. Ошол жерден анан эмне болуп баштады? Мынакей 14-үндө отурат орусиялыктар, 15-inde отурат. 16-сында украиналыктар роботтарды колдонуп, атайын системаларды, толугу менен ошо роботтоштурулган системалар колдонуп, Азов жана башка ошо күчтөр ушинтип жирип кирди дагы. Алдыга өтүп кеткен Орусиянын аскерлерин бекитип салды да Казанга, котелго. Алардын абалы аябай начар болду. Көп аскерлер анан өз ыктыяры менен украиналык аскерлерге, Азовко колуна барымтага өтүп кетишти да. Өзүнүн ыктыярдуулугун көрсөтүп, биз деген өлгүбүз келбейт деп ошо өтүп кетишти. Бирок украиналыктар ушул жерди толугу менен ушинтип бошотуп алды дегенден алыс болушубуз керек. Анткени ушул жерден эмгичекте согуш кызуу уланып атат да. Бүгүнкү акыркы маалыматтар келип атат, дагы башка болуп кетти. Абал ошо алар деген мындай кандайдыр бир жеңүүлөргө барып жатат, жеңип атышат украиндиктер, 4-5 айылды кайтарды дейт. Фламинго ракетасы менен дагы аябай согушту. Кошумча дагы ракеталар Хаймарс, башка Хаммер деген франциялык ракета менен дагы согушту. НПЗлар дөрттөштү. Бензин кымбаттап атат. Рубль биржада секирип кетти, наркын жоготуп да бир аз. Күтүп атышат, кичине рубль азыр ылдый түшүп кетпесин деп. Долларга, еврого карата сомдо мындай олку солку болуп кеткен жатат, бирок азырынча эрте да, эч кандай паника кылбаш керек, эрте. Мындай менин баалоом боюнча мындай олку солку боло берет да. Бул деген күнүмдүк эле адат да. Азыр болсо ошо негизи украиналык күчтөр роботтоштурулган ушундай кошундар менен ушул жерде согушту улантып атышат. Орусия тараптан дагы басым азайган жок. Бул жерден аябай катуу, кызуу мындай согушуулар болуп атат да. Ушул жерден негизги биринчи орунда пехота болуп атат. Украиндиктер анан албетте баягы танкаларды, батыш өлкөлөрүнүн танкаларын колдонуп атат. Ушул жерден аракеттер бар. Часов Ярдан дагы орусиялыктар мисалы үчүн алдыга жылып кетишти. Ушул жерден Виролюбовкага, Майскийге кирип келишти да. Ошол жерден Орусиянын баары бир басымды күчөтүп атат. Бул жерден украиналык пабликтер баары айтып атат, контратака болуп атат дейт. Контратака болуп, Зеленый гай, Веселый гай, ошол Новониколаевка, Покровская ушул жерлерден 4-5 айыл бошотулду деп жатышат өзүлөрү. Ошо эгерде жаңылыктарын карасак, Донецк областында Михайловка, Зеленый гай, Владимировка бошолду дейт. Сырский айтып атат, Зеленский айтып атат. Бирок көрдүк,
азырынча мынакей эч кандай өзгөрүү жок да, бул жерден кызыктуу экен. Кайра бир көрөлү да, мисалы үчүн Deep State өзүнүн картанын түзүүчүлөрү айтып атат, бул жерден кичине ошо кыйынга жатат дейт да. Биз деген азырынча баарын көрсөтпөйбүз деп жатышат. Ошол жерден баягы маалыматтык коопсуздук иш чаралары көргөзүлүп атат, ошон үчүн булар көрсөтпөй атат. Бирок картанын өзүлөрү көрсөткөн бөлүктөрүн карасак, орусиялыктар тескерисинче алдыга жылып атат да, ушул картадан атакалар күчөп атат, Зеленый гайга аябай согуш кызуу болуп жатат. Жана 13-нөн баштап мынакей дагы эле Орусия алдыга жылды да, ошол жерден бир нече квадрат километрин басып алды. Бирок кайра ошону артка кайтардык деген нерсе болбой жатат да, ошол Deep State картасында. Мына көрүп атасыңар, Орусия алдыга жылып атат, анын ичинен ошо 38-чи эмне дейт, мотострелковая бригада дейт, жана 69-чу мотострелковая бригада ошол алдыда да. Бул жерден эч кандай өзгөрүү жок, бирок ошол ВСУ ушул жерден кандайдыр бир ийгиликтер болду деп жатышат да, биздерде. Ошо кызыктай болуп атат. Анан эң негизгиси ошо өзгөчөлүгү украиндиктерде аскер жок болгондуктан, аскер жетишсиз болгондуктан бүт ушул иш аракеттин баарын жасап аткан күчтөр булар бир гана роботтор болуп атат. Роботту колдонгон ошо бөлүкчөлөр. Биздин кыргыз мамлекетибиздин армиясында ушуну караш керек да. Бизде бир нече образецтер бар, көрдүм. Ар кандай баягы үйрөтүүлөрдө, ученияларда акырындап колдонуп үйрөнүп атышат биздин балдар. Бирок бул жерден миңдеген ушундай роботтор керек, миңдеген, жүздөгөн эмес, миңдеген. Анткени мисалы үчүн ошол Веселый гай жана Зеленый гай дегенде, ошол Гуляй поледе украиндиктер дейт толугу менен ошол роботтордун жардамы менен бошотту дейт. Аякта ушундай пулемет менен тагынган, гранатомет менен тагынган роботтор жана минаны ташыган роботтор барып, ушул жерди тазалап, барымтага алып кишилерди, жана ошол толугу менен контратака кылып кайтарды дейт да ошол жерлерди. Украиндик армия болсо кирип, анан өзүнүн флагах тык деп коет, желегин илишти. Желегин илгени менен бул нерсе күндө болуп атат азыр чек арада Украина менен Россия ортосунда. Желегин бирөөсү илет, бирөөсү чечет, өзүнүкүн илет. Ушинтип бир күндө бир нече жолу ошол желекти бир эле айылга илип кайра чечип коюшат экен да, бири-бирден келип эле. Ошон үчүн ушул жер Deep State'те жагыланган жок. Кантсе да ушундай нерселер болуп жатыптыр да. Ошондо көрүп атасыңар, Украина алсыз, армиясы жетишсиз, евро биримдик алсыз, евро биримдиктин чыгарган куралдары жетиштүү эмес. Кандайдыр бир жогорку технологияда өтө кымбат куралдарды жиберип атышат, бирок алардын саны аз. Украиндер өз колу менен ушундай өз эле баягы колдору менен жыйнап, ушул роботторду акырындап баягы роботтор колдоно баштатат. Бул роботтор кадимки эле, мисалы үчүн балаңызга алып берген радио мындай башкаруудагы кичинекей машиналардын эле системалары, бирок чоңойтулган да. 10 километрге атат экен алардын камерасынын баягы жана радио сигналдын аралыгы. Ушул 10-15 километрден отуруп алып, булар ушул башкарат экен жана атайын антенналарды илип үстүнө. Кээ бир учурда мисалы үчүн ушундай роботко эгерде Илон Масктын ошо Starlink системасын илсе, анда бул робот менен жер планетасынын аркы беринен, аркы өзүнөн башкарса болот экен да. Ушуну система менен башкарып жатышат. Жана ушундай ийгиликтерге жетишип атышат да. Эми Украина жеңет дегенден өтө алысмын. Бир комментарийлерден жазышты эле. Украина жеңгенге ресурстар азырынча көз жетпей жатат. Жана батыш өлкөлөрдүн 50 өлкө, НАТО өлкөсү Украинага жардам берип атат деген туура эмес. 50 НАТОнун өлкөсү Украинага тамчылап жардам берип атат жана жетиштүү түрдө жардам берген жок. Аскерин киргизген жок. Наемниктер жүрөт, баягы өз ыкчыярчылар да албетте жүрөт. Орусиянын батальону жүрөт, Путиндин оппозициясы мисалы үчүн Украинанын армиясында, бирок алардын күчтөрү деле күлсө болот да, жетишсиз. Бир Орусиянын ресурстары өтө чоң жана көп жылга алар узак согушту алып бара алышат. Бирок украиндиктер кээде ушундай таң калыштуу контратакалар жасап, жаңы инновациялык ушундай кандайдыр бир шыкты көрсөтүп, тыңдыгын көрсөтүп, таң калтырып жатышат да. Ушундай нерсе бар болуп жатат. Ошондуктан эмне дейсиздер, кандай ойдосуздар? Биздин армияга да ушундай кибернетикалык түзүмдөрдү кеңейтиш керек окшойт. Физикалык даярдоо керек, тактика, аскер баягы илим керек.
бирок ошо менен бирге кибернетикалык системаларды дагы өнүктүрүш керек экен. Анткени келечектеги согуш ушундай эле жасалма акыл менен коштолгон темир тасга керип эле чабуулдар жасай баштайт экен келечекте да, мисалы үчүн ар кандай топтор менен. Ошолорго да камданып коюш керек экен алдын ала. Аларга каршы дал ошондой темир тарсакты чыгарыш керек. Жана ошондой темир тарсактарды өчүрүүчү дагы куралдарды ойлоп табыш керек окшойт да. Сатып алыш керекпи же иштеп чыгыш керекпи? Ушундай пикирлериңер менен бөлүшкүлө эмки видеолорду көрүшкөнчө. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.